Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата улуу ойчул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын канчалык кайталап окуган сайын уламдан улам жаңы ойлордун өңүтүнө жетелейт. Жазуучунун бүтүндөй адамзатты арбап алган тереңдигинин күчү ушунда. Биринчи радио Чыңгыз Айтматовдун китеп текчесинде чакырат. Түш аттан деп Орозкулду өңүрдөн тарткылады. Ат тарта албай жатканын көрбөй турасыңбы? Түш дейм аттан. Аң-таң болгон Орозкул кыңк этпей көндү. Өтүкчөн сууга түштү. Ал азыр негедир жүлөө болуп, акыл эсин алдырып койгон суду. Кана, кел жардамдаш. Момундун айтканы менен болуп, Орозкул кошо баканды басып устунду кептештен чыгарышты. Атта эстүү жаныбар барбы? Дал устундун башы көтөрүлө берген маалда жүткүнө берди. Жан кайышы суу чертип чытырата тартылды. Устун ордунан козголуп кичине жылды да, оонап барып кайра бир ташка кептелди. Тизелери титреген ат жулкуна тартты эле болбоду. Жылмакай таштардан тайып, тайтарактап барып сүрдүгө жыгылды. Жан кайышына чалынып, тыбырап жатып калды. Атты жөлө деп Момун Орозкулду итерди. Экөөлөп түшүлдөп атып, атты тургузушту. Калч-калч этип мүргүп турду ат жаныбар. Чыгар деди Момун. Эмнеге? Атты чыгар деп атам. Жан кайышын чыгар. Оңдоп кайра кошобуз. Момундун буйругуна Орозкул кыңк этпестен дагы көндү. Атты чыгарганда Момун чылбырдан жетелеп жөнөдү. Жүр кеттик, анан келебиз. Ат кичине салсын. Эй, токточу. Орозкул чалдын колунан чылбырды жулуп алды. Ал азыр гана эсине келип, эски кейпин кийди. Сен кимдин башын айлантып атасың? Эч жака баспайсың. Устунду азыр чыгарабыз. Кечинде алып кетчүлөр келет. Былжырабай атты кайра кош уктуңбу? Момун унчукпай тез булду да, чучугунан суу өткөн буттарын кайрадан шилтеп, суудан чыга жөнөдү. Эй абышка, кайда барасың? Токто дейм. Кайда? Мектепке. Неберем түштөн бери күтүп калды. Кайт артыңа, кайт болбосо. Абышка кайрылбады. Орозкул атты таштады да, суу жирей далбактап, жээк түбүнө Момунга жетип, ийинден артып булка тартты. Экөө бетме бет энтиге дем алып турушту. Орозкул кайнатасынын ийинен өтүктү жулуп алды да, башы көзгө карабай эки жолу салып калды. Баскана деп ыркырады Орозкул өтүктү жээкке ыргытып жиберип. Момун унчукпастан суунун мизиндеги кумга түшкөн өтүгүн алып, кайра туруп кылчая бир карады. Ууртунан кан сызылып чыккан экен. Айбан экенсиң, деди Момун кумсарып. Анан канын түкүрүп, өтүгүн кайра ийинине арта салды. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата